Машина минип жүргөндөр бир болор болбос нерсеге эле сигнал басып, маргат этип, кыйкырышып, ушинтип атпайбызбы? Бул өзү негизи могу токчулуктан болуп атыптыр да. Да, ойлоп көрсөмчү. Курсак ток экен да бизде. Курсак ток, алдыңда машина бар. Даже ошол арендадагы машина болсо дагы сен машинада жүрөсүң да. Суу кечип, бутуңан суу өтүп, мындай бир кыйналып, бир кор болуп, бир ылай талаа бир жерде жүргөн жоксуң да. Машинада жүрөсүң. Ошондон акча таап атасың, кофе алып ичип атасың, мисалы. Шаурма жеп атасың. Жашоо жакшы да, мындай. Ошо жашооң жакшы. Жашообуз жакшы, бирок ошону биз барктай албай атабыз азырчы. Мындан да жакшы болуш керек эле. Чото меники окшошпойт деп атабыз да. Курсак ток, кийин бүтүн. Анан ошону көтөрө албай, анан алчактап кыйкырып атабыз да бири-бирибизгечи. Эгерде курсагың ач болгондо, ошентип кыйкырмак эмеспиз да бизчи. Азыр мына көрүп атпайбызбы, дүйнөдө ачкалыктан адамдар өлүп атат. Реально. Шаурма, ет жегенди кой, нан жок, нан. Жегенге нан жок, ачкалыктан адамдар өлүп аткан жерлер бар. А биз ошол токчулукту көтөрө албай, ушинтип алчактап бири-бирибизге кыйкырып, зулумдук кылып, бири-бирибизди басынтып, кысынтып ушундай кылып атабыз да. Бул жакшы эмес да булчу. Муну ар бир адам өзүбүздөн баштап токтотушубуз керек. Ошондой бир даже биринчи очередь мен өзүмө тиешелүү да ушулчу. Даже ошондой бир келесоо бир эметип атса да жөн коюш керек. Ошол атайын ушуга бир үйдөн эртең менен бир настрой кылып чыгыш керек болду. Эгерде бир ушундай бир келесоо бир подъезд этип, бир кыйкырып, ушуну маргат этип сигнал басып турган болсо, унчубай коем деп. Күндө ушундай настрой менен чыгышыбыз керек болуп атат. Антпесек пейилибиз бузулгандан бузулуп эле баратат. Мындай кете берсекчи, Аллах Тааладан бир чоң жазалар келет. Ошондуктан токтобойбу. Өмүр деген бул өмүр жүйү, бул ичкери нерсе, бул тырс үзүлөт, болду, бүттү, баарыбыз кетебиз. Бул дүйнөдө эч ким түрк болуп калбайт. Эртең эле өлөбүз. Ошондуктан карманалы, өзүбүздү кармайды, башкаларды провокация кылбайлы.